Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кыргыз-Тажик чек арасынын 1,11 чакырымы такталды. 11-18 февраль күндөрү Тажикстандын Бустон шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны өттү. Бул тууралуу министрлер кабинети маалымат таратты. Ага ылайык жыйындын жыйынтыгы менен тараптар чечиле элек аймактарда биргелешкен изилдөө иштерин жүргүзүп, чек аранын дагы 1,11 чакырымы боюнча макулдашылды. Андаракта паспорттук текшерүү өткөрүлдү. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Анда бул паспорттук текшерүүлөр зомбулуктун алдын алуу, уурулуктарга жол бербөө багытында алдын алуу максатында жүргүзүлгөнү айтылат. Ошондой эле иш-чарада мыйзамсыз ок атуучу куралдарды өз алдынча сактабай мыйзамдаштыруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан 278 кожолук текшерилип, 786 атуул менен сүйлөшүүлөр жүрүп, бир алдамчылык кылмышынын бети ачылды деп жазылат милициянын маалыматында. Аткенде лидер аталышындагы иш-чара жыйынтыкталып, бир уурулук фактысы аныкталды. Облустук милициянын маалыматына ылайык Баткен шаарынын аймагында лидер аталышындагы иш-чара болуп өттү. Иш-чарада мектептердин ички каттоосунда турган өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу багытында маектешүүлөр жүргүзүлүп, мектеп окуучулары арасында укук бузуулардын алдын алуу жана болтурбоо максатында ата-энелер окуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Лидер иш-чарасынын жыйынтыгында бир уурулук фактысынын бети ачылып, бузуулар жөнүндө кодексинин негизинде 67 атууга протоколдор толтурулуп, айыппулдар салынган. Баткендин Жаңы Жер айылында жаңы мечит ачылды. Баткен районунун Жаңы Жер айылында заманбап үлгүдө курулган Зулпукар уулу Суранчы ата атындагы мечиттин ачылышы болду. Бул тууралуу облустук казыяттан билдиришти. Маалыматка караганда, аталган мечиттин ачылуу аземине облус казысы жана жергиликтүүлөр катышты. Бул мечит жергиликтүү тургундардын каржылоосу менен 300 орунга ылайыкташып курулган. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.